Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенттери адамдын организмин чыңдоодо, жол коопсуздугун сактоодо чоң мааниге ээ болгон өзгөчө тамак аш күндүн нуру менен шамалдан кубат алуучу аккумулятор ойлоп табышты. Алсак 4-курстун студенти Эльмира Жумалиева чегиртке унунан маффини деп аталган органикалык таттуу токоч жасап чыкты. Чегиртке уну белоктун жогорлугу жана майлуулугунун төмөндүгү менен адамдардын ден соолугуна пайдалуу. Чегирткенин сырткы кабыгы хитин органикалык затынан тургандыктан, андагы хитиназа ферменти онкологиялык оорулардын алдын алууда колдонулат. Чегиртке унун спортчулар табыгый протеин катары дагы кеңири пайдаланышат. Бүгүнкү көрүп турган маффиндер өзгөчө маффиндер, себеби булардын курамында чегиртке уну бар. Ооба, сиздер туура уктуңуздар, чегиртке уну. Чегиртке уну бул окумуштардын изилдөөсү боюнча 65% белоктон жана Б группасындагы витаминдерден турат. Ошол себептен мен бүгүн сиздерге ошол бул чегиртке унунан жасалган маффиндерди кантип кылуу ыкмасын көрсөткүм келип жатат. Биринчи идишти коюп, минустары кылабыз. Андан кийин сахар кошобуз. Сахар бул жолу менен 50 граммдай. Андан кийин унду кошобуз. Аралаштырабыз. Көз бул жол менен май кошобуз. Биринчиден бир кургак азык заттарды өзүнчө кылып алып, андан кийин суюктукту кошобуз. Бөлмө температурасында сууну кошобуз. Бул жол менен ошол консистенциясы сметанадай болуш керек. Негизинен бул долбоорду жазгандын себеби, тандаган себеби бул менин негизинен ата-энем экотейин, бул кант диабети менен ооруйт. Ошол себептен көптөгөн кандай десе азык заттарды, таттуу азык заттарды өзүнө андай жей албагандыктан мен дайыма алардын рационун ар кандай даамдуу, таттуу азыктар менен байыткым келчү. Ошондуктан бул кандай десе чегиртке унуна токтогом. Негизинен чегиртке уну составында глютен жок, курамында глютен жок болгондуктан толугу менен ошо кант диабети менен ооруган адамдар жей алышат. Анткени анын гликемиялык индекси бир аз төмөн болот. Бул окумуштуулардын айтуусу боюнча 2030-жылдары ошол азык затка болгон талап тартыштын жогорулашы менен белокко болгон жетишсиздиктер кандай десе күчөйткөн. Ошондуктан кандай десе бир гана уй койдон эмес, башка дагы альтернативдүү белоктун альтернативаларды издешкен. Издөө боюнча ошол куртумчуларга болгон эмеге токтолушкан. Мынакей маса даяр болду. Бул даярдатылган формаларга азыр куябыз. 2 кашык койсок жетиштүү болот. Маффиндери алдын ала даярдалган, ысытылган духовкага же печкага салып, 200 градус 15 мүнөт убакыт ичинде калтырып бышырабыз. Омар Ниязалиев болсо коен менен тооктун төш этинен жасалган глютенсиз лазанья тамагынын даяр формасын сунуштайт. Ал бул долбоордун атын эт кутучасы, тактап айтканда Meatbox деп атады. Тилекке каршы бүгүнкү күнү баардык адамдар тез даярдалуучу тамактарды көп колдонуп жатат.
Ошондуктан менин долбоорум туура тамактанууга, ошондой эле учурда адамдардын убакытын үнөмдөөгө багытталды. Эт кутучасы долбоорунун идеясын 1,5 жыл иштедим. Биздин рынокты анализдеп көрүп тоңдурулган. Даяр, ошол эле учурда экологиялык жактан натуралдуу тамактарды чыгаруу керектигин аныктадым. Офис кызматкерлери, студент окуучулардын баарына тең ыңгайлуу болуусун кааладым. Могли выйти и купить просто уже себе полезную еду. Лазанья тамагын жасоо үчүн тоок жана коёндун этин эт майдалагычтан өткөрүп, кадимки лазанья тамагын чогулткан ыкма менен чогултабыз. Даяр болгон тамакты бышырып алып, атайын баштыкчаларга салабыз. Бакыт Байбагышевдин шамал менен күндүн нурунан энергия алып иштеген аккумулятору электр энергиясынын тартыштыгынын алдын алат. Аккумулятордун жалпы кубаттуулугу 60 Вт болсо, аккумулятор 10-12 саат үзгүлтүксүз иштеп берет. Биз даярдаган стартап проекттин аты солнечная ветровая установка деп аталат. Бул стартап проекттин иштөө принциби эң жөнөкөй. Бул жерде шамалдын жардамы менен жана ошондой эле күндүн жардамы менен электр энергиясын ала алабыз. Бул стартап проект аба ырайынан көз каранды эмес. Бул жерде мисалы үчүн жайдын күнү күн тийип турган кезде күндүн энергиясын алабыз, бирок шамал болбой калышы мүмкүн. Жана ошондой эле тескерисинче күн чыкпай калган кезде шамалдын энергиясынан электр энергиясын ала алабыз. Жана ошондой эле бул жерде датчиктер бар, датчик света дейт. Кечкисин күн кирген кезде өзү эле күйүп, бул жарык бере баштайт. Бул стартап проектини биз колдонуу менен ар кандай проблемаларды чечсек болот. Эң негизги проблема бул Бишкектеги жолдордогу жарыктандыруу проблемасын чечебиз. Мисалы үчүн свет өчүп калса дагы бул автономдуу түрдө өзү иштей берет. Бул стартапты биз мисалы үчүн трассада жолдун ортосуна коюп колдонсок болот. Ал жерде деген сөзсүз машиналар жүргөндүктөн шамалдын агымы үзгүлтүксүз болуп турат. Ошондуктан бул жакшы идея. Жана ошондой эле андан тышкары бул айдоочуларга эскертүү белгилери катары колдонсок болот. Жолдун ортосуна муну өчүп күйүү режимине коюп колдонсок болот. Андан тышкары бул электр сетинен алыстатылган жерлерде, мисалы үчүн тоолордо, туристтик базаларда колдонсок болот. Бул автономдуу проект деп эсептейбиз. Эгерде бизде мүмкүнчүлүк болсо, шарттар болсо, бул идеяны биз өнүктүрүп, элге таратып, реализация кылып көбөйткөнгө даярбыз. Бул проектти жасоого бизге 1,5-2 ай убакыт керек болду. Кыйынчылыктар деле көп болгон жок. Эң негизгиси бул генератор табыш керек, ротор Savonius деген. Ошол калгандарын кыйынчылыксыз жасай алабыз. Ойлоп табуучу студенттердин ушундай идеяларын ишке ашырууга шарт түзүп берүү максатында Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан 30 жогорку окуу жайда стартап борборлору ачылып, учурда студенттер түрдүү долбоорлорду иштеп чыгууда.